Алгачкы жолу тамчылатып сугаруу ыкмасына өткөн Талды суу айылынын дыйкандары быйыл картошкадан мол түшүм алууну күтүшүүдө. Айыл чарбасындагы заманбап технологиялардын бири саналган бул ыкма сууну үнөмдөп түшүмдүүлүктү жогорулатууга мүмкүнчүлүк берет. Жаңы система сууну түздөн түз өсүмдүктүн тамырына жеткирип, нымдуулукту бир калыпта сактоого жардам берет. Натыйжада суунун чыгымы азайып, түшүмдүн сапаты менен көлөмү дагы жогорулайт. Бул жакта сууну ушул четтерде эки жагында чоң арыктар бар. Ошол жактан насос менен высоконапорный насостор бар. Ошондон эле бул жакка скважина каздырган 770 метрден. Ошол жактан да чыгат. Ошол эки жактагы суу менен колдонобуз. Тамчылатып сугарылып жаткан картошканы дыйкандар Европадан алып келип айдашкан. Баасы кымбат болгон ак түстөгү бул үрөн жогорку түшүмдүүлүгү жана сапаты менен айырмаланат. Бул картошка Европадан келген, Голландия шаарынан. Голландия шаарыбы. Ошол жактан бул элита, супер элита болуп эки немеде келген. Бул элитасынын, супер элитасынын баасы бир 220 сом болгон. Элитанын баасы бир 170тен айланган бул жака. Жалпы бир 30 тоннанын тегерегинде алганбыз 10 гектарга. Орто эсеп менен биздики дагы бир 40 тоннадан 60 тоннага чейин деп эсептеп отурабыз. Ошондой кылып үмүт кылып атабыз. Эми ошонун аракетин кылдык. Ошон үчүн бул капельный ленталар коюлду да. Айыл тургундары картошкадан эгиндери, тоют өсүмдүктөрү жана багбанчылык менен алектенишет. Акыркы жылдары жаш дыйкандар заман талабына ылайык жаңы технологияларды өздөштүрүүдө. Мына Кудай буйрса Талды суу айылынын жаштары, эмгекчил балдар бар бизде дагы мына. Европадан картошканын үрөнүн алып келип, мына жакшы мына бизге да чынын айтканда жаңы эмне деп айтсам, агро маселе сугат боюнча капельный орошенияны коюшуптур. Мына картошканын өңүнөн деле карасаңар билинет. Эмгектин үзүрү да, өсүшү дагы, өңү дагы жакшы экен. Бул негизи капельный койгон эле оң окшойт деген да. Бул сугатка негизи картошка постоянно ным болуп туруш керек да. Дыйкандардын негизги максаты тамчылатып сугаруу ыкмасын ийгиликтүү өздөштүрүп, жаңы алынып келген элиталык сорттун үрөнүн көбөйтүү жана бул тажрыйбаны башка айылдарга жайылтуу болуп саналат. Жазгүл Сатаева, Баатыр Абиев, Айбек Турдакунов, Ысык Көл жаңылыктары, Түп районунан.